Саламатсыздарбы биздин каналдын көрүүчүлөрү. Сиздерге шоу-бизнестеги акыркы жаңылыктарды сунуштайбыз. Актриса Ырыс Жоомартова өзүнүн жеке баракчасына ырчы Расул Маматкулов менен ыкташып, кучакташып түшкөн сүрөтүн жүктөдү. Сүрөттү көрүп көпчүлүк терс кабыл алып, жаман пикирлерден алыс болууну чечтиби айтоор алдын ала Катя Досумдун жолдошу, кыргыз элимдин белгилүү инсаны, өзүнүн бир башкача үнү менен, башкача ырлары менен элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан досубуз Расул Маматкулов менен ортобузда үй бүлөлүк ынтымак, шерине, жакшы ой тилектер гана бар деп баяндама жазды. Рэп ырчысы Бегиш көптөн бери кыз-жигит болуп жүргөн Толгонай аттуу кызга үйлөндү. Бул тууралуу Бегиш да Толгонай да Инстаграмдагы жеке баракчаларынан кыз узатуу азы менен сүрөттөр менен бөлүштү. Толгонайдын кыз узатуу тою шаарыбыздагы тойканалардын биринде болуп өттү. 2 жаштын заманбап тою качан болору азырынча айтыла элек. 2 жаштын жакын санаалаштары жана көрөрмандары аларга жакшы каалоо тилектерин жазып жатышат. Бекборбиев Кыргызстан дегенди кыргыз каганаты деп өзгөртүүнү сунуштап, интернетке дүң салды. Ырчы Бекборбиев өзүнүн Фейсбуктагы жеке баракчасы аркылуу көптөгөн саясий окуяларга өз пикирин айтып, ар кандай сунуштарды жазып келет. Ырчы Кыргызстан деген мамлекеттин атын кыргыз каганаты деп өзгөртүү сунушун киргизди. Бул албетте көпчүлүктүн оюн буруп, интернетте катуу талкууну жаратты. Ырчы постуна кыргыз каганаты деп аталсак ким макул? Стан, республика дебей деп жазып чыкты. Айрым гана интернет колдонуучулары бул сунушту колдоорун билдиришкен болбосо, көпчүлүк ырчынын бул сунушуна каршы чыгып жатышат. Интернет колдонуучулар каганатты каган башкарат да, бирөөнү каган кылып өмүр бою башкартып, мамлекетти жок кылалыбы? Мындан башка маселе жокпу? Буга миллиарддаган акча кетет деп катуу талкууга алып жатышат. 2-3 күндөн бери алып баруучу юморист Мыктыбек Мукаевдин социалдык желилерде тараган жагымсыз видеосу коомчулукту дүрбөлөңгө салгандай. Бул видеону Зарина аттуу кыз түз эфирде бир батирден тартып алган. Батирде Мыкы уктап жатат, ал эми Зарина ар кандай жагымсыз сөздөрдү айтканы бар. Тасмага убагында абдан жаман пикирлер жазылды. Алып баруучу Мыкы бир топко чейин унчукпай, эч кимге жооп берген эмес эле. Бирок ал көпкө чыдабады окшойт. Тамаша иретинде жоопторду жазып, сүрөттөрүн кое баштады. 26 январда алып баруучу элдин жазган жагымсыз пикирлерине терикпей, кайрадан эң Мыкы шоу деп жазып, видеодогу Зарина аттуу кыз экөөнүн сүрөтүн койгон. Анын тамаша сүрөтүн артисттер, белгилүү инсандар, чыгармачыл адамдар колдоп, тамаша иретинде ар кандай пикирлерди калтырышты.